Мына кайнаган жерлерине келдик го, кайнаган жерлерине. Мына Кытайдан келген машиналар 3 күндөн бери турду эле, бүгүн же кайтты. 400ге жакын протокол Молдерно. Кытай айдоочуларына түзүлдү. 7 миллион 900 миң. Кайсы мыйзаматты таянасыз? Так кес айтылам, бул Ош облусундагы каботаждык ташууларга бөгөт коюлду. Шаткал, Канышкыя. Жердин баарын чаңдатып кетип атат. Кытай эл республикасынан келген автоунаалар каалагандай жүрөт. Бул жактан айып пул салат экен дагы жөн эле кете беришет экен деген бул канчалык деңгээлде чындыкка сыяр? Да, анча-мынча ушундай учурлар болуп жатат. Кайтарылыш керек, жүк кыргыз машинага которулуш керек. 5 сомдуктар жазылып, ордуна төлөнүп, аркага кайтарылды. Аркага кайтарылып, кыргыз машинелерге кайра жүктөлүп атат. Саламатсызбы? Биз кече күнү каботаж боюнча материал чыгарганбыз. Каботаж бул Кыргызстандын аймагында чет мамлекеттик номердеги автоунаалар жүк ташып жүрүүсү болуп эсептелинет. Биз эфир чыгарар менен эле Транспорт министрлигине караштуу Транспорт департаментинин башчысы бизге байланышып, бул жаатта кандай иштер жүрүп жаткандыгы боюнча айтып берүүнү өтүндү. Жана биз ага барып келдик. Транспорт департаментинин башчысынын айтымына караганда, Ош аймагында каботаж толук менен токтогондугу, андан тышкары Торгорттан кирген Бишкекке чейинки Кытай Республикасынын автоунааларына дагы ушундай чектөөлөр коюлуп жаткандыгы, 1999 жылы жана 2001 жылы кабыл алынган мыйзам чегинде бул иштер аткарылып жаткандыгы айтылды. Жалпы жонунан 10 миллиондун тегерегиндеги акча каражаты айып пул катары салынгандыгы дагы айтылды. Толугураак кийинки мүнөттө болсун. Каботаж деген түшүнүк биздин Кыргызстанда акыркы курулуш күчөгөнү, ал дагы күчөп кеткени байкалып турат да. Сиз дагы бул кызматка жакында эле келдим деп жатасыз. Келер менен мисалы эмне каботаж боюнча эмне жумуш кылдыңыздар? Каботаж деген түшүнүк бул ар бир мамлекеттин ичиндеги биринчи жайдан экинчи жайга жүк ташыган чет элдик унаалардын ташуусу каботаж деп эсептелинет да. Биз келген күндөн баштап каботаж боюнча катуу көзөмөл жүргүзүп, бүгүнкү күндө анын жыйынтыгы болуп жатат. Тактап айтканда, мисалы же жазылган протоколдорду айта турган болсок, бүгүнкү күндө 400ге жакын протокол Кытай айдоочуларына түзүлдү. Анын суммасы 7 миллион 900 миң болду. Булар бардыгы төлөнүп, мамлекеттик бюджетке чегерилди. Бул канча айдын ичиндеги? Бул 3 ай ичинде, март айынан баштап. Кайсы мыйзаматта таянасыздар? Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамдын 44-беренесинде көрсөтүлгөн. Бул каботажга тыюу салынат деген түшүнүк бар. Ал эми буга чара көрүү Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 200-берененин 6-бөлүгү менен 65 миң сом. Так кес айтылам, бул Ош облусундагы каботаждык ташууларга дээрлик толугу менен бөгөт коюлду. Ал эми бул Торгорт аркылуу кирип аткан айдоочуларыбыз Бишкекке чейинки. Бул жерде эң негизги маселе Кытай эл республикасынан келген айдоочулар жөнүндө болуп атат. Транспорт тармагында эки тараптуу келишим бар. 99-жылкы келишимге ылайык Торгорт чек ара бекетинен өткөн Кытай ташуучулары Бишкек шаарына чейин келе алат деген талап коюлган. Бишкекке чейин эгер эч бир жерде растаможка болбой, бажы тарыздыгынан өтпөй келген болсо, ал Бишкек шаарына келе алат. Кадимки азыркы эле Чолпонятиндагы бажы терминалы, да? Ооба. Эгер келип канттагы же нарындагы бажы терминалдарынан растаможка болгон болсо, ал эми бизге каботаждык ташууга кирет. Ага биз чара көрө алабыз. Ал эми 2001 жылкы эки тараптуу ушул транспорт министрлиги менен түзүлгөн келишимдерде Эркештан чек ара бекетинен өткөн Кытай ташуучулары Ош шаарына гана кире алат. Ош шаарынан Баткен, Жалал Абад областтарынын аймактарына алып кеткенге алардын укугу жок. Ушундай эле талап биздин кыргыз автоташуучуларына Кытай тараптан дагы Артуш, Кашкар шаарларынан ары өтө албайт деген талаптарды Кытай тараптагы койгон. Айдоочулар бир тасмаларды жиберди эле да. Чаткал жакта, деги эле ошо түштүк жакта Кытай эл республикасынан келген автоунаалар каалагандай жүрөт дегенче, ошол боюнча
сиздер жумуш жүргүздү дейсиздер да, кандай таризде, кандай форматта? Бул машиналар 2026 жылдын май айынын башында келген. Аны биздин кызматкерлер жолдо кармашып, мыйзам чегинде өздөрүнүн аракеттерин жасашты. Жалпысынан 23дөй оор жүк ташуучу ушул белаздар, электробелаздар деп коет экен, ошолорду Чаткал районуна алып кетип жаткан. Аларга баарына мыйзам чегинде айып пулдар салынды, чаралар көрүлдү. Кече күнү айдоочулардын арасынан бирөө айтып жатат да, бул жактан айып пул салат экен дагы, ошо айып пулду жөн эле төлөп коюп, ары карай баягы жүктү таштаганы жөн эле кете беришет экен деген, бул канчалык деңгээлде чындыкка сыяты? Аны дагы мен сизге айтып кете алам, да анча-мынча ушундай учурлар болуп жатат. Ал биздин кызматкерлер тарабынан мындай өз эмелерине так аткара албаган деп эсептейм. Анткени кээ бир учурларда биз өзүбүз деле, мен өзүмдүн жетекчилигим астында орун басарлар жана транспорт көзөмөл башкармалыгынын инспекторлору кошо чыгып артка кайтарган учурлар бар. Болуп атат алар. Негизи артка кайтарылыш керек. Кайтарылыш керек. Жүк кыргыз машинага которулуш керек. Кыргыз Республикасынын, то есть биздин өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Өзүңүз билесиз, көпчүлүк учурда мамлекеттик ири долбоорлорду колдоо максатында биздин кыргыз айдоочулары ташый албаган анча-мынча жанагы оборудование деп коет, ошолорду ташып келүүгө биз көмөктөшүп жатабыз. Атабызсак Бишкек шаарында Арена жана мамлекеттик ипотекалык компаниялар ушул сыяктуу ири долбоорлорго биз уруксат берип жатабыз десек жаңылышым, бирок көмөктөшүп жатабыз. Бул жана бизге өтө чоң ири көлөмдүү жүктөргө. Ошол ири көлөмдүү, мисалы анын туурасы биздин белгиленген нормадан ашык болгон жүктөр болуп калат. Бийиктиги жана салмагы өтө чоң болгон унааларды жол кыймыл коопсуздугунун камсыз кылуу кызматы тарабынан атайын өзүнүн белгиленген тартиптерине ылайык төлөмдөр менен коштоп жүрүшөт, сопровождение. Бул деген кээ бир учурларда, көпчүлүк учурларда десем жаңылышпайм, Тору-Карт бекетинен Бишкек шаарына чейин коштоп жүргөн учурлар бар. Буга чейин ошо Ош тараптагы каботажды дээрлик түрдө бастык, бөгөт койдук деп жатпайсыздарбы? Ал эми бул Тору-Карттан киргендерге дагы ушундай улуу? Болот, буюрса Чүй Бишкек аймактык башкармалыгы жана Борбордук аппараттын инспекторлор курамы кече күндөн баштап иштеп аткан. Бүгүнкү күндө жанагы аба ырайынын жогорулашына байланыштуу чектөөлөр бар. Биздин кызматкерлер жетишпей жатат. Бирок күчөтүлгөн тартипте бул боюнча иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, кече күнү мен айдоочулардын кайрылуусун чыгаргам. Ага дароо эле бул жактан жетекчилик реакция кылып бизди бүгүн чакырган, толук маалымат берип коелу. Бул боюнча айдоочулардын арасында түшүнбөстүк болбош керек. Анткени бул транспорт министрлигинде эч кандай жумуш болбой атат деген сыяктуу бир ой калбаш керек дегенде. Анан туура биз келдик. Азыркы өзүңүздөр көргөндөй жогоруда маалыматтарды алдык. Каботаж боюнча Кытай Эл Республикасынан деги эле башка мамлекеттерден кирген автоунааларга транспорт министрлиги тарабынан сөзсүз түрдө чаралар колдонулуп жаткандыгын, бул иш көңүл сыртында калбагандыгы жөнүндө айтылды. Эгер сизде дагы ой пикирлер болсо комментарий бөлүмүнө жазып кетиңиз.